Илим жана зикир. Зикир 22. Бурайда радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отуруп, анын мындай дегенин уктум. Кыямат күнү кабырлар ачылганда, Куран алсыздыктан өң түсү өзгөргөн адам сыяктуу абалда досуна жолугуп, "Сен мени тааныйсыңбы?" дейт. Куран ээси окуп жүргөн киши, "Жок, тааныбай турам. Сен кимсиң?" дейт. Куран кайра, "Мени тааныйсыңбы?" деп сурайт. Ал, "Жок, мен сени тааныбайм" деп жооп берет. "Мен сенин досуңмун, Куранмын. Мен сени аптап ысыкка калтырып, түнкүсүн уктатпаганмын." Башкача айтканда, Курандын өкүмүнө амал кылып, күндүзү орозо тутуп, түндөсү Куран окугансың. Ар бир соодагер соода сатыктан пайда, киреше табайын дейт. Сен да бүгүн өз пайдаңды, кирешеңди аласың. Сенин кирешең бардыгынан көп болот, дейт. Анан анын оң колуна падышачалык, сол колуна бейиште түбөлүк жашоо берилет, а башына сыймык таажысы кийилет. Ата-энесине бул дүйнөнүн адамдары баалай албай турган 2 кийим кийгизилет. Анын ата-энеси ошол кийимдердин эмне үчүн кийгизилгендигин сурашат. "Улуңар Куранды жаттагандыгы үчүн" деп жооп айтылат. Анан Куран ээсине, хафизге, Куран окуп бейиштин даражаларына, мейманканаларына көтөрүлө бер делет. Ошентип, ал Куранды жай окуйбу, тез окуйбу, айтор акырын бейиштөрүнө көтөрүлүп кете берет. Бурайда радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отуруп, анын мындай дегенин уктум. Кыямат күнү кабырлар ачылганда, Куран алсыздыктан өң түсү өзгөргөн адам сыяктуу абалда досуна жолугуп, "Сен мени тааныйсыңбы?" дейт. Куран ээси окуп жүргөн киши, "Жок, тааныбай турам. Сен кимсиң?" дейт. Куран кайра, "Мени тааныйсыңбы?" деп сурайт. Ал, "Жок, мен сени тааныбайм" деп жооп берет. "Мен сенин досуңмун, Куранмын. Мен сени аптап ысыкка калтырып, түнкүсүн уктатпаганмын." Башкача айтканда, Курандын өкүмүнө амал кылып, күндүзү орозо тутуп, түндөсү Куран окугансың. Ар бир соодагер соода сатыктан пайда, киреше табайын дейт. Сен да бүгүн өз пайдаңды, кирешеңди аласың. Сенин кирешең бардыгынан көп болот, дейт. Анан анын оң колуна падышачалык, сол колуна бейиште түбөлүк жашоо берилет, а башына сыймык таажысы кийилет. Ата-энесине бул дүйнөнүн адамдары баалай албай турган 2 кийим кийгизилет. Анын ата-энеси ошол кийимдердин эмне үчүн кийгизилгендигин сурашат. "Улуңар Куранды жаттагандыгы үчүн" деп жооп айтылат. Анан Куран ээсине, хафизге, Куран окуп бейиштин даражаларына, мейманканаларына көтөрүлө бер делет. Ошентип, ал Куранды жай окуйбу, тез окуйбу, айтор акырын бейиштөрүнө көтөрүлүп кете берет. Ахмат. Пайдасы: Курандын алсыздыктан өң түсү өзгөргөн адамга окшогон абалда келиши, чындыгында ал Куран окугандагы абалы болчу. Анткени ал түндөсү Куран окуп, күндүзү анын өкүмдөрүнө амал кылган. Ошол себептен алсыз болуп өзгөргөн.